Энелер мектеби таасирдүү тарбиянын ачкычы. Ош шаарында эне мектеби адеп ахлактын башаты талим тарбиянын өзөгү аттуу семинар өттү. Ага миңден ашуун энелер катышып, балага туура тарбия берүү тууралуу пайдалуу маалыматтарды алышты. Кененирээк кийинки тасмада. Баланы туура тарбиялоо, аларга жол көрсөтүү, коомдогу ордун табуудагы мугалимдердин жана ата-энелердин милдеттери туурасында дал ушул жыйында сөз болду. Керметоо номер 42 мектепте эмгектенген Элзара Карагулова жаш мугалим болгондуктан тажрыйба алмашуу, билим алуу, баланын психологиясын үйрөнүүдө бул жыйын жакшы багыт берет деп белгилейт. Ошол жерде 2 классым бар болгондуктан 80 ата-энеге ушул маалыматты жеткизип, Кудай кааласа дагы эне менен баланын ортосундагы тарбияны оңдойбуз деген үмүттөбүз. Ушул Капыр агайдын методикасы менен. Бул иш-чарага Жалал Абад облусундагы энелер мектебинин да өкүлдөр келишкен. Базар Коргон районунда энелер мектеби 4 жылдан бери иштейт. Бул аралыкта райондун ар бир мектебинде кербен деген аталышта сабактар кирген. Анда билимге суусаган бүтүрүүчүлөргө жогорку окуу жайына тапшырууга көмөк көрсөтүшөт. Уюштулган мектептерде кадимкидей билим сапаттары көтөрүлүп, мектептер менен ата-энелердин байланышы күчөп, ыраазычылык айткан эле мектеп жетекчилер да. Анан ошо быйылкы жылда биз эсепке алганыбыз боюнча биз бир 3000дей адамга энелер мектеби семинарларын өтө алдык да. Жаштар арасында жаман сапаттардын, кылмыштуулуктун, зордук зомбулуктун алдын алуу максатында энелер мектеби мындан 25 жыл мурун түптөлгөн. Аталган мектепте өлкө боюнча 100 миңдеген эне катышып, окуучулар арасында билим сапаты жакшырууда деп белгилешет мектептин түптөөчүлөрү. Ошол энелер мектебинин ачкандан баштап мектебибизде укук бузуу, тартип бузуу токтоду. Балдардын билим сапаты өзгөрдү. Олимпиадалардан республикада биринчи орунду алып, алтын сертификат алып балдарыбыз жакшы ийгиликтерге жете баштады. Бүгүн энелер мектебинде окуган энелердин 75 окуучубуз Медакадемиянын бюджетинде окуп атат Бишкекте. Алды бүтүп иштеп атат дарыгер болуп. 67 окуучубуз Америка Кошмо Штаттары, Европа, Германия, Турция, Кытай жана башка мамлекеттерде окуп атат. Семинар ата-энелердин жана коноктордун ортосундагы суроо жооп менен уланды. Негиздөөчүлөрдүн айтымында билим берүү программаларына да эне мектебинин багытын киргизүү боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатат.